Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген улуу сөз залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго таандык. Албетте анын айтып бүткүс түгөнгүс ааламы бар өзгөчө сыймыктуу инсан. Урп адатын унутуп, кайсы ким доллар берсе ошол жака чуркап барып, эмне десең ошонун баарын аткарууга даяр. Ошол биздин азыркы алабалыбыз, кемчилигибизди көрсөтүүгө аракеттендим. Ал жүрүп отуруп, ал эмес тетиги тоо таштын арасында мөңгүнүн үстүндө жүргөн тетиги илбирс жаабарстарга чейин жетти. Ошол базардын экономикасынын күч кубаты ушунчалык да. Кыргыз элинин залкар инсандарынын бири бүтүндөй жер шаарына атагы чыккан Айтматов Чыңгыз Төрөкулович 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Кара Бура районундагы Шекер айылында туулган. 1942 жылы 2 дүйнөлүк согуштун айынан Айтматовго мектепти убактылуу таштоого туура келет. Ал убакта Чыңгыз Айтматов 14 жашта болгон. Шекер эли аны кат сабаттуу болгондуктан айыл өкмөтүнүн катчысы кылып шайлайт. Ошол кезде жаштардын арасында кирилче кат тааныгандар саналуу гана болгон. Андан кийин ошол эле согуш жылдарында райондук салык чогултуучу болуп иштейт. 1946 жылы 8 класста аяктагандан кийин Жамбылдагы зоо ветеринардык техникумга окууга өтөт. Залкар жазуучу Союз учурунда Адабий Кыргызстан жана Иностранная литература журналдарынын редактору, СССРдин ири адабий басылмаларынын редколлегиясынын мүчөсү болгон. Бир катар чыгармачыл союздарга жетекчилик да кылып турган. 1952 жылдан баштап анын Ашым, Газетчик Дзио, Кайракта, Сыпайчы, Ак Жаан, Түнкү Сугат жана Асма көпүрө аңгемелери жарык көрө баштаган. Чыңгыз Айтматовго анын дүйнөнүн көптөгөн элдеринин тилдерине которулган Жамиля повести дүйнөлүк атак даңк алып келген. 1963 жылы Тоолор жана Талалар баяны жыйнагы үчүн Айтматов Ленин сыйлыгына татыктуу болгон. Анын чыгармалары боюнча жаралган кинофильмдер жана спектакльдер Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Фудзиямадагы Кадыр түн, Кылым карытар бир күн, Кыямат чыгармалары Стамбул, София, Улан-Батор, Варшава, Бухарест, Прага, Лондон, Токио, Москванын жана дүйнөнүн башка көп өлкөлөрүнүн экрандарында жана сахналарында коюлган. Кылым карытар бир күн, Кыямат, Кассандра тамгасы, Тоолор кулаганда романдары маданий маанидеги дүйнөлүк окуяга айланып, Чыңгыз Айтматовду 20 кылымдын акырындагы, 21 кылымдын башталышындагы залкар жазуучулардын бири, рухий турмушту эң татаал абалында чагылдырууга жөндөм шыгы жеткен жаңы типтеги сүрөткер катары таанытты. Чыңгыз Айтматовдун китептери 170тен ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Алар коомдо билим берүү, тарбиялоо процессинин ажыралгыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин окутуу программасына кирген. Киргизы и казахи очень близкие. У нас не то, что переводчика не надо, у нас фактически один язык. Так что вопрос известности в нашей стране Чыңгыз Айтматова не стоит, потому что он истинный писатель как кыргызского, так и казахского народа. Улуу инсандын наамдарына токтоло кетсек, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, Ленин, Октябрь революциясы, эл достугу, эмгек кызыл туу, биринчи даражадагы Манас орденинин, дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн жогорку мамлекеттик сыйлыктарынын, Германия, Индия, Россия, АКШ, Туркия, Франция, Япониянын эл аралык сыйлыктарынын лауреаты наамдарын алган. 1990 жылдан тарта СССРдин жана Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп эмгектенген. Айтматов 2008 жылы Германиянын Нюрнберг шаарында оорунун айынан каза болгон. Улуу жазуучунун артында Аскар, Ширин, Элдар, Санжар аттуу уул кыздары калды. Бул окуя алыска өткөн заманда кыргыздар Энесай көлүн жээктеп жашап жаткан кезде болгон. Каардуу хан элибизге күтүүсүздөн кол салып, айылыбызды кызыл кыргынга айланткан. Бир бала менен кыз гана аман калган. Каардуу хан аксак кемпирге кыргыздын акыркы уулдарын өлтүрүүнү буйруйт. Кемпир бала менен кызды Аскалуу көлдүн жээгине алып барып ыргытайын дегенде, артынан бир үндү угат. Балдарды кое бер, аларды мага бер. Ал бугу эне эле. Анын тостойгон көздөрү кайгылуу,
жана капалуу болуп, балдарга боор оруп карап турат. Бугу өзү аппак периштедей нурданып келет. Мүйүзү кооз болуп, чачыраңкы чынар теректин бутактарындай. Кемпир каршы чыга албай, балдарды буга энеге берет. Балдарды ээрчитип, буга эне узак жол жүрдү. Жай жана кыш, жаз, жай жана күз, ошондой эле жай жана кыш, дагы күз, калың токойду аралап, кең талаадан, чөлдөн, бийик тоолордон жана дүркүрөгөн көлдөн өттү. Акыры ошентип, буга эне балдарды касиеттүү ысык көлгө алып келди. Алар тоо чокусуна туруп, кооздукка суктанып турушту. Тегерети тизилген тоолордун чокулары ак кар, көк муз. Ал эми тоолордун ортосундагы карагай токойлор курчаган көлдүн толкундары телмирип толкуп жатты. Бул силердин жаңы мекениңер деп сөзүн улады буга эне. Бул жерде жер айдап, балык уулап, мал багып, 1000 жыл тынчтыкта жашай бергиле. Убакыт зымырык куштай тез өтүп, бала билеги күчтүү жигит болду. Ал эми кыз аял жашына жетти. Алар эрде аял болуп үйлөнүштү. Күндөрдүн биринде таңга маал аялдын толгоосу башталды. Эркек коркконунан жардамга буга энени чакырды. Алыстан коолжуган шыңгыр үн угулду. Мүйүзүнө тагып, буга эне наристе бешигин алып келди. Жыгаштары ак кайыңдан жасалып, жумурунда күмүштөн жасалган коңгуроо шылдырап турду. Бул бешик силердин наристеңерге деп сөзүн улады буга эне. Ошентип силер көп балалуу болосуңар. 7 уул, 7 кызды чоңойтуп, муунуңар уланат. Буга эне айткандай, аял көп бала төрөйт. Убакыт өтүп, уруунун ичиндеги элдин саны көбөйөт. Буга энени касиеттүү деп тутуп, уруу күчтөндү, чоңойду. Ал эми токойдо жылдыз суктанган мүйүздүү ак мыралдар жүрүшөт. Элдер аларды коргоп, бейчеки тийгизген эмес. Атак даңктуу бир бай адам бул дүйнө менен кош айтышканча мына ошондой болгон. Маркумдун балдары атасынын ашына 1000 бооз үй тигишип, дүйнөнүн булуң бурчунан атак даңктуу адамдарды чакырып, сансыз малдар союлган, чанач кымыздар ичилип, канча деген устукандар тартылган. Байдын балдары көөдөндөрүн көтөрүп асышып, бай артына колу ачык, бакубат уулдарын таштаганын эл билсин дегендей мактаныңкы жүрүштү. Атаандашкан байдын балдары башкалардан өзгөчө болгулар келип, башкалардан мансаптары менен атаандашып турушту. Ошентип, алар атасынын мүрзөөсүнүн үстүнө ак маралдын мүйүзүн орнотууну чечишти. Айтылды, аткарылды. Мергенчилерди жиберип, алар маралды өлтүрүп, мүйүзүн чаап келишти. Аксакалдар нааразы болушту. Кайсы укук менен маралды өлтүрдүңөр? Буга энебиздин тукумуна кол көтөрүп, кимдин колу да апарды? Бабалар мурасы менен маралдарды барктап, урматташыбыз керек. Байдын уулдары аларга жооп кайтарды. Ал марал бизге тиешелүү жерде өлтүрүлдү. Биздин карамактагы жерде сойлоп, басып, учуп жүргөн чымындан баштап төөгө чейинки жаныбарлар биздики болуп саналат. Өзүбүздүн жердеги мүлктү эмне кылышыбызды өзүбүз билебиз. Байлык текеберликти жаратып, текеберлик акылсыздыкка алып бараарын алар билишкен жок. Кол астындагы кызматчылар аксакалдарды камчы менен сабап, аттарына тескери отургузуп, шылдың менен айылдан узатышты. Баары ушундан башталды. Оор кыйынчылыктар, бактысыздык буга эненин тукумдарын каптады. Дээрлик ар бир адам маралдарга мергенге чыга баштады. Ар бири аталарынын мүрзөлөрүнө марал мүйүзүн орнотууну милдет катары тутуп келишти. Мындай көрүнүш жакшы көрүнүш катары кабыл алынып, ал эми марал мүйүзүн таба албагандар начар адам катары карала баштады. Буга эне эмне болду? Ал адамдарга катуу таарынып калды. Маралдарга жашоо кыйын болуп калганда, мүйүздүү буга эне бийик чокуга чыгып, ысык көл менен коштошуп, акыркы тукумдарын ээрчитип, улуу ашууну ашып, башка тоолорго көчүп кеткен деп айтылат. Ал эми буга эне кетип баратып,
кайра кайтып келбесин айткан экен. Случилось это давно.